Достор, саламатсыздарбы? Мен бұл кайрылуум биздин Бишкек мэриясына жана президенттин иш башкармалыгына, анын жетекчиси Каныбек Төмөнбаев мырзага бир көңүл буруп койсоңуздар, мен могул сиздер белгилүү болгон А+ деген бизнес борбордомун. Бул жерде өзүңүздөр билесиздер, Бакай банк, Крокус жана башка көрүнүктүү компаниялар жайгашкан да. Тетиги жерде ылдый жакта сиздер Кутубайдын тамынын жанында жер алдындагы өтмөк сиздер кастыңыздар. Ошол жерде жер алдындагы өтмөктү кылдыңыздар, ал жакшы нерсе, тосулуп турду. Эми мен сиздерге бир эле сунушум. Тетиги жерге келип туруп, велосипед жолдору келип туруп, могу арчаларга келип такалып калды. Менин түшүнгөнүм боюнча силер келечекте бул жерди кеңейтесиңер, арчаларга бул велосипеддин жолдорун кылып туруп аласыңар. Могул жерде азыр бир нерсени карасаңыздар, монун маңдайында ынтымак паркы бар. Ынтымак паркы. Бул жерде бул жактын аркаларын жашоочусу жана могул коммерциялык борбордун катышуучуларынын бардыгы машинелерин келип туруп, могул жерде Оксфорд деген International School деген да бар. Машинелерин келип туруп могул жерге токтотушат, могул жерге тыгышат, моминтип келип туруп, могул жерден кайра өйдө кетет. Өйдө барып туруп эле кайсы жерге барат? Бул магистраль менен ар жака кеткен жолу жок. Өйдө барып туруп эле алачадан кайра бурулуп, ошол жерде тыгындарды кылып, кайра разворот кылып, ал жерде тыгын кылып, кайра ал жактан тигиндей айланып келип, могу жолго кайра айланып түшкүчөктү, тыгындан эле боло берет да. Мына могу машиненин баары бул жакка кетип атат. Ушулар барып кайра тигил жерге барып тыгылып атышат. Сураныч, эми тетиги Кутубайдын тамынын силер адам өтмөктү кылган жерде деле адам өтмөк менен кошо машина өтмөк кылып салса деле негизи жакшы эле болмок да. Монун алдынан түз машина өтмөк кылып салсаңыздар, тетиги жерде жер деле бар экен, бош эле экен. Эми тыгын болбойт эле да. Анда булар болсо өтүп барып эле түз Тыналиевага кетип, тетигинтип айлантып, тетек жактын баарын тыгып отурбай эле түз эле Тыналиевага кирип туруп, анан Тыналиев көчөсү менен, Токтоналиев көчөсү менен ылдый түшүп кетишет эле да. Туугандар, ушул экен. Эми эгер сиздер муну жапсаңыздар, өйдө жакта дагы жолду тосмо жанагын жер алдын өткөрөбүз деп атпасыңар, жаңы жылдын эс алууларында ошол жерди касабыз, тосуп деп жаткан экенсиздер. Биротолу ушунча болду, эми моуну деле касып туруп эле бул жерге деле тосмо кылып койбойсуздарбы? Машине бул жерде эми эки чоң мекеме бар. Мына могул жерде канча мекеме бар? А+да бул жерде Оксфорд International School бар. Мунун баарын бириктирип туруп эле сиздер булар деле өзлөрү чыгарат болуш керек. Өзлөрүнө деле керек да буларчы. Өзлөрү деле кыйналып атат, өзлөрү деле кошумча кылып берет болуш керек. Ошондо эми машина өтмөк болбосо дагы адам өтмөк кылып койбосоңуздарчы, кылып койсоңуздар, аябай жакшы болот эле да. Элдин баары тетиги ынтымак парк жактан келип туруп, ал жерде бош жер бар. Ошол жерге машинелерин токтоп туруп, бул жерге өтмөк менен, жер алдындагы өтмөк менен өтүп келишет эле деген чоң суранычта. Себеп дегенде мына бул жерде азыр киши өтмөк тетиги жакта магистральга чыгыш керек, Масалиев көчөсүнө, же болбосо сиздер койгон тетиги Кутубайдын тамына чейин жөө басып барыш керек да. Кышында өзгөчө. Тетиги жака эч ким албетте басып барбайт. Могул жерден эле баары эле шагырап эле өтүп атышат. Машинеси алып барып тигил жакка тыгын кылып атышат, элдери барып могул жерге барып шагырап өтүп жатып атышат. Ушуну дагы өтүп жатып атат. Ушуну дагы сиздерге бир чети сунуш, экинчи чети сураныч. Могул жерде мен басып жүргөн адам катары, машина айдап жүргөн адам катары аябай суранам. Туугандар, ошол экени карап коюңуздарчы. Кимиңиздер жооптусуздар, ушуну деле кылып койсо болот да, ошону кылып койсоңуздар, булар машина тыгынга да жакшы, элдин басканына дагы жолду басып өткөнгө да ыңгайлуу. Могул жерге келген адамдар дагы машинесин могул жерге келип тыкпай, же болбосо Мореки International School'га эртең менен балдарын баары алып келет, кечинде ата-энелер алып кетет. Ошонун баары тыгылбай эле булар могул жерге паркка келип, тетиги баш прокуратура жактан паркка келип машинелерин токтоп эле могул жерден өтөт эле да. Абдан жакшы болот эле да. Ушуну карооңуздарга суранам, туугандар. Чоң рахмат. Бул экинчи сунуш ошол эле президенттин иш башкаруусуна, анын кызматкерлерине, жетекчисине, мэрге. Урматтуу мэр, урматтуу Каныбек мырза, Каныбек Төмөнбаев мырза. Мен азыр Киргизия
1 деп коет, өзүңүздөр билесиздер. Ошол жерден могу жерди бетондорду тосуп салгансыздар. Себептен да магистралга кирбесин депчи. Мына тозулган. Эми ошондо могул жактын баардыгы, могул жактагы адамдардын баардыгы эртең менен таң атпай туруп алып, машинанын баары чоп, ылдый түшөт дагы ошол эле магистралга барат. Магистралга барып туруп, тетигиндей барып туруп, кайра бурулуп, тетигил жерге, тыгылыш жерге тыгылат, токтойт. Жарымы ар жагы ынтымак үйдөн, ынтымак ордодон өйдө чыгып, тетиги Советскийге барып, тияка барып тыгылат. Байтик Батыр көчөсү кире ошол жерден түшүп баратканда азыр Дипгородокко чейин тыгын болуп калды, токтоп калды. Эми могу Киргизия боюнча мейли, бул Киргизияны ачпайм дедиңиздер, жаптыңыздар монтип бетон менен. Бирок ушуну деле жанагы силер өтмөк жасайбыз деп коюп койгон жериңиздерди касабыз деп атпайсыздарбы? Ушуну деле момундай ылдый казып туруп эле могул жанагы Райым Матраимовдун имаратын алып туруп, азыр ГКМБнын военный госпиталі болбоду. Ошол эки менен могу имараттын жанында ортосунда кенен мынакей жер бар. Бактарактар жок, эчтеке жок. Ушул жерге эле момундай ылдый жер менен кеткен жол салып койсоңорчу, могул жакта агымдын баары кетип, тетигинде эле түз Токтоналиевке чыгып кетишет. Токтоналиевке чыккандар, ылдый түшүп кеткендер, андан ары тиги Байтик Батырга кеткендер аябай жакшы болуп калат да. Могу жерде кыйла, эгерде казып туруп машинени тияка кошуп койсоңуздар, элге кыйла жеңил болуп калат. Кыйла жеңил болуп калат. Бул экинчи сунуш. Жакында сиздер тигил жерде жабабыз деп атыптырсыздар. Ошону жапканда ушуну деле алдынан касып туруп эле үстүн жаап берип койсоңуздар, машиналар келип туруп алдынан кирип туруп тияка чыгып кетсе, абдан сонун болуп калат эле да, көп нерсеге жеңил болуп калат эле.